Президент Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрда кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Куттуктоодо кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган 31 жыл ичинде татаал жана жемиштүү жолду басып өткөнү, өз ара түшүнүшүүнүн, улуттук адабияттын гана эмес, мыйзам чыгаруунун жана мамлекеттик башкаруунун тилине айланганы айтылат. Албетте, мүчүлүштүктөр да жок эмес. Санариптештирүү доорунда эне тилибизди дагы өнүктүрүп, аны илимдин, жаңы технологиялардын тилине айлантуу милдети турат, деп жазылган Сооронбай Жээнбеков куттуктоосунда. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алганына бул жылы туура 31 жыл болду. 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алынган мыйзамга ылайык кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий макамга ээ болгон. Республика партиясынын талапкери Тынчтыкбек Алтымышевдин посту боюнча Мекеним Кыргызстан партиясы билдирүү таратты. Анда партия жалган маалымат тараткандыгы үчүн Алтымышевге чара көрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз даярдалып жатканы айтылат. Билдирүүдө Алтымышев жазган чырга партиянын эч кандай тиешеси жок экени белгиленген. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Республика партиясынын үгүттөөчүсүнүн сабалганы боюнча факт жазык кодексине 266 беренеси менен кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө 22 сентябрь күнү саат 12 чамасында 25 жаштагы Алтынбек Асеков аттуу жаран кайрылган. Ал ошол эле күнү таңкы саат 6 чамасында Алыш айылында Максат аттуу тургун тааныштары менен сабап кеткенин арызданган. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, Алтынбек Асеков менен Максат тойдо чатакташа кетишкен. Көп өтпөй Максат ооруканага жеткирилген. Милиция Алтынбек Асеков Республика партиясынан, ал эми Максат Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүттөөчүсү экенин маалымдады. Азырынча Алтынбек Асековдун ден соолугу жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбой элек. Борбордук шайлоо комиссиясы да азырынча окуя боюнча комментарий бере элек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат 21 сентябрда мамлекеттик салык кызматынын Бишкектеги Ленин райондук бөлүмүнүн биринчи башчысы кармалганын билдирди. Маалыматка караганда, кармалган адам башка кызматкерлер менен өз ара сүйлөшүп алып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналууда. Алар Кыргызстандын жарандарынын атынан алардын катышуусуз жана кабардар кылбай туруп мыйзамсыз патент берген. Аны менен Евразия экономикалык биримдигинин күнүмдүк товарлар ташылганын жана мамлекеттик казынага 6 миллиондой сом салык түшкөн эмес. Кармалган жетекчи азыр Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармалуучу жайында. Бүгүн 23 сентябрда 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын карайт. Мамлекеттик салык кызматы финансы полициясынын маалыматына комментарий бере элек. Кыргызстанда 23 сентябрга карата 88 адамдан коронавирус табылды. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, ооруп жаткан бейтаптардын 108 айыкты. Каза болгондор катталган жок. Жаңы катталган учурлар Баткен облусу 29, Ош облусу 24, Бишкек шаары 9, Жалал Абад облусу 8, Чүй облусу 8, Ысык Көл облусу 5, Ош шаары 1, Талас облусу 3. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45 630 кишиге жетти. Алардын 41 904-ü сакайып, 1063-ü жашоо менен кош айтышты. Бейтап болгондордун 3208-и медицина кызматкерлери, алардын 2874-ü сакайды, 70тен ашууну көз жумду. Казакстан орус-казак чек арасында топтолуп калган миңдеген кыргызстандыктардын өз аймагына өтүшүнө уруксат берди. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 23 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери азыр жарандарды Башкортостандан Сол Илескиге, андан ары орус-казак чек арасынан өткөрүү боюнча иш жүргүзүп жатышат. Чек арадан өткөндөн кийин кыргызстандыктар автобустар менен сапарга чыгат. Министрликтин билдирүүсүнө караганда, эл көп болгондуктан алар 24-25 сентябрда 2 этап менен ташылат. Мекеме Кыргызстандын чек арасы дагы эле жабык экенин, топтолгон кыргызстандыктардын өтүшүнө сүйлөшүү аркылуу бир гана жолу уруксат берилерин эскертип жатат. Ушул тапта орус-казак чек арасында Кыргызстанга өтүүнү көздөп жолдо калган жарандар 3200дөн ашуун. Расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Орусиядан 40 968 жаран мекенине кайткан.